Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Assalatu wassalamu ala seyyidina mursalin ve ala alihi ve ashabihi ve sellim. Meyrimdүү жана боорекер Аллах Тааланын ысмынын баштаймын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу момун мусулман бир тууган. Мынеке ушундай бир Рамазан айынын жакшы күндөрүн жашап атабыз. Кудай Таалага шүгүрлөрдү айталы. Рамазан бул Куран айы деп биз Кыргызстандагы Куранга кызмат кылган, элге кызмат кылган, дегеле Куран жаттаган өзү дагы карикелерибизди, хафыздарыбызды элге таанытуу максатында ушул долбоордун алкагында бүгүнкү кезектеги коногубузду чакырып отурабыз. Сиздер менен бүгүнкү коногубуз биздин белгилүү Кыргызстанга өтө жакшы кызмат кылып кеткен, раматылык болуп кеткен Зиябыдин карикебиздин бир тууган иниси. Ошондой эле үй бүлөсү менен Куранга кызмат кылып келген биздин белгилүү Муса карикебизди конокко чакырдык. Ассаламу алейкум, карике, кош келдиңиз. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуh. Карике азыр айтып өткөндөй, ушул бул долбоор ушул карыларды, Куранга кызмат кылган инсандарды элге таанытуу максатында түзүлүп отурат. Ошон жана дегенде айтсаңыз, өзүңүз жөнүндө жашооңуз, үй бүлөңүз, жашыңыз канчада, каерде төрөлгөнсүз, ошол тууралуу. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Elhamdülillah. Vessalatu vessalamu ala Rasulillah. Men Oşu bulasının Özgön rayonunun Mırzeke ayılında, Mırzeke örönünün Komsomol ayılında 71. жылы төрөлгөнмүн. Азыр жашым 50'de. Bundan keyin ошол үй бүлөлүү 11 балам бар. Elhamdülillah. Алардан дагы уулум Куранды бүтүп, азыр Египетте окуп атат, elhamdülillah. Андан кийин кызым дагы Куранды жаттап бүттү. Андан кийинки кыздарым да ошол Куран менен алек болууда. Кудайга шүгүр. Elhamdülillah, машалла. Айтыңызчы, устаз, алгачкы билимди каяктан баштадыңыз эле? Ошол эле убакта кимден Куран жаттадыңыз? Устаздарыңыз тууралуу да айта кетсеңиз. Алгачкы билимди ошол белгилүү атабыз Абдырайым кары атабыздан баштаганбыз. Эми ал убакта Союз учурунда мындай бир илим алууга көптөгөн бир тыюулар болуп турган учурда атам ошол үйдө балдарды окутуп турган. Үйдө ошол учурда дагы 30-40 бала, жок дегенде 20 бала туш тараптан келип, тияғы Тажикстандан, Өзбекстандан, Казакстандан келишип, анан Кыргызстандын бардык аймактарынан келип, ошол атабыздан сабак алат эле. Ошолордун катарында биз дагы эң алгачкы илимди ошол атабыздан сабак алып баштадык. Жакшы, устазыңыз болгон өзүңүздүн атаңызды Кудай Таала өзүнүн мээримине алган болсун иншалла. Ошол алгачкы сизге билим берген раматылык атаңыз экен. Ошол эле убакытта андан кийин бизге билим берген дагы биздин ушундай өтө сыйлаган, баарыбыз жакшы таанып шакирт түшкөн биздин устазыбыз, сиздин бир тууган агаңыз Зиябыдин карике жөнүндө айтып өтсөңүз. Албетте, эми Зиябыдин карикем жөнүндө айтып отурсак, абдан бир узак маселе. Эми карикем биринчиден ошол сыпаты абдан жумшак, абдан баягы мээримдүү, момун адам болгон. Андан кийин мына Алла Тааланын буйругу экен, ушул өмүр ушунчалык экен өтүп кетти. Эми кийин баягы эскерүү сөздөрүндө бир канча адам менен жолуксак, ал адамдардын бардыгы айтат эле да. Зиябыдин карикем мени абдан жакшы көрөт эле. Мага ушунчалык бир жакшы мамиле жасайт эле деп, ошол биз сүйлөшкөн адамдардын бардыгы айтат эле да. Көрсө, карап көрсө, карике бардыгына тегиз бирдей баягы жакшы мамиле жасап, өзүнүн баягы жакшы сыпаты менен, момундук сыпаты менен жашоо кечирген экен. Жана ошол менен бирге карикенин дагы баягы Кур'ан жаатындагы таланты да өтө жогору.
анын үнү өтө бир укулуктуу, эми Орто Азияда керемет керемет үн. Орто Азияда мындай үн азырынча баягы чыгы элек деп айтсак болот негизи. Жана ошол менен бирге кареке башка тармактарда дагы, спорт тармагындагы, анын ичинде шахмат абдан жакшы ойночу да. Андан кийин ушул шахмат федерациясында иштеген бир адам келип, үйдөгү шахматты көрүп, шахмат ойной турган барбы деп кареке менен баягы беттешип, карекеден утулуп калат да. Кайра аракет кылып 3 жолу утулуп, андан токто, мен башкача мамиле кылбасам болбойт экен деп, ошондой бир карекенин шахматтан дагы абдан бир өзгөчөлүктөрү, жана ошол менен бирге волейбол, жана ошондой эле оор атлетика, жеңил атлетика, баардык спорт тармагындагы кошо алып жүрөт эле. Андан кийин карекедагы эң бир жакшы сыпат баягы өзүн мындай бир билдирүү, өзүн мындай бир жарыя кылуу деген сыпат таптакыр ал кишиде жок эле да. Ушундай бир тек гана ар бир кылган жакшылыгын, ар бир кылган амалын тек гана Алла Таалага гана тапшырат эле. Алла билсе болду деген улуу сыпат бар эле карекебизде. Алла разы болсун. Карекебиз биз аябай жакшы таанып калдык. Бизге бир канча убакыт сабак берди. Карекенин чындыгында ушунчалык момун сыпатта жүргөндүгүнө аябай таң калчу элек. Сиз айткан сыяктуу эле. Андан таарынган бир да убагыбыз болгон эмес. Бизге муктаждык кылганда биз мындай катуу сөз менен айтып деле урушуп жаман көрүнгөн убагын эч эстей албайт экенбиз. Албетте Алла Таала карекебиздин өмүрү канчалык болгон болсо ошончолук жашатып алып кетти. Өзүнүн мээрими менен мамиле кылып, кыяматта ушундай бир жогорку фирдаус бейишине чыгарышын Кудай Тааладан тилек кылабыз. Ошондой эле устаздык тарабынан дагы айтып өтөлү, карекеден дагы көптөгөн сабактарды алдык. Анан кареке ушул негизинен көркөм окуу боюнча мага абдан бир көп эмгек жасады да. Кээ бир Алла рахматын алган болсун карекебиз. Кээ бир түндөрү ушул көркөм окуу боюнча сүйлөп отуруп, айтып отуруп, оңдоп отуруп, түздөп отуруп баягы таң атырып ийет элек да. Андан кийин ушул көркөм окуу, Кур'ан боюнча сабак бергенде дагы абдан бир жүрөгү менен берилип туруп сабак берет эле. Анан ушул көркөм окуу боюнча карекени Зиябдын карекебизди абдан көп ээрчип, андан кийин ушул кыраат боюнча сабактарынан көп алдык. Эми бүгүнкү күндө ошол кыраат кылып жүргөнүбүз, эми кареке канча аракет кылса деле өзүбүздөн болуп, бул карекенин бир 10% дагы кыраатын ала албадык да. Бирок абдан бир көп аракеттерин жасады. Эми азыраак болсо дагы анын жыйынтыгын эми Кудайга шүгүр деп баягы көрүп атабыз. Алла разы болсун кареке. Албетте Зиябдын карекебизден Кудай ыраазы болгон болсун, өзүнүн фирдаус бейишинен орун берген болсун. Ар дайым мынакей сиз бир тууган ини катары деле, шакирт катары деле устазыбызга, карекебизге дуа кылып турат экенсиз. Албетте. Аркасынан катмы Курандар тынбай түшүрүлүп турулат. Кудайга шүгүр, үй бүлөдө дагы балдарыбыз менен дайыма отурганда ушул Кур'ан жаатында сүйлөшүп, андан кийин ар бир дасторкондо, ар бир жыйыныбызда Кур'ан менен алек болобуз. Эми ошол Кур'андан кийинки болгон сооптордо, сөздөрдө ошол устазыбыз, бир тууганыбыз Зиябдын карекеге дайыма багыштап келебиз. Алла разы болсун, чоң рахмат. Мындан кийин дагы шакирттериңиздин арасынан карекебиздей бир мукам үндүү шакирттер чыккан болсун. Амин. Эми айта кетсеңиз, Кур'ан жаттаган талабалык мезгил болот. Ошол кездерде эми сиздин балким дооруңуз Советтер Союзунун акыркы убактарына балалык кезиңиз илешип калды да. Ошол убакта кандай бир тыюулар, же болбосо кандай бир кызыктуу окуялар, же бир кыйынчылыктарга туш болдуңуз эле, эсте калган болсо айта кетсеңиз. Эми ал убакта албетте ошол Кур'ан жаттоодо, илим алууда, намаз окууда абдан бир катуу тыюулар болуп турат эле.
ал убакта ошол мугалимдерибиз дагы анан активисттер дагы бардыгы туш тараптан тыйып турат эле. Бирок ошого болбой деле Кудайга шүгүр ушул атабыздын айылга жасаганбай эмгегиби эл илим жаатында биздин үй бүлөгө чоң бир урмат сый көрсөтөт эле да. Ошол доордо деле. Ошол доордо деле. Бирок ошол учурда деле биздин үй бүлөгө бир катуу баягы тыюу салып аркасынан текшерүүлөр болгон жок, Кудайга шүгүр. Ошонун негизинде анан Куранда ошол жашыбыздан жаттап, жашыбыздан ушул илимге аракет кылып бардык. Альхамдулилла. Машалла. Айтыңызчы, кандай жарыштарга катыштыңыз? Өзүңүз конкурсант болуп же болбосо калыстык кылып, ошол эле убакта Курандын шарапаты менен кандай саякаттарды кылдыңыз? Мен ошол Кыргызстандагы бир канча Куран конкурстарына катыштык. Ошону менен бирге бир канча жолу биринчи орундарды алдык. Негизинен ушул кыраат жаатында, мужаввид окуу боюнча, кыраат менен окуу боюнча, Кыргызстандан көркөм окуу боюнча Кыргызстанда бир канча жолу ошол биринчи орунду алдык. Ошону менен бирге Ташкенттеги Орто Азия боюнча өткөн конкурска катышып, ал жерде дагы ошол 3-чү орунду алып калдык. Андан кийин дүйнөлүк конкурска Иран мамлекетине барып, ал жерде да катышып, алдыңкы 10 карынын катарында толуктадык да. Бул албетте ошол кыраат боюнча, көркөм окуу боюнча. Андан кийин шаардагы өткөн бир канча Куран жарыштарында жюрийлик калыстык дагы кылдык бир канча жолу. Жакшы. Эми айтсаңыз, учурда эмне менен алек болуп атасыз? Шакирттерди чыгарып атасыздарбы же болбосо кандай бир өзгөчөлөнгөн шакирттер болдубу шакирттердин арасында? Кудайга шүгүр, учурда эми азыркы имамчылык, имам-хатип болуп, мына Дордой мечитинде кызмат кылып келе жатабыз. Ошону менен бирге ошол Курандан сабак берүү, шакирттерди чыгаруу кызматыбыз дагы эле токтогон жок, Кудайга шүгүр, улантып бара жатабыз. Азыр да ошол балдарды кармап окутуп атабыз. Буга чейин дагы карап көрсөк бир 600дөн ашык балдарды окутуппуз. Андан кийин анын ичинен дагы ошол көпчүлүгү өздөрүнчө бир медресе ачышып, ошол медреселерди жетектеп бир канча каарыларды дагы чыгарып келе жатышат да. Андан кийин баягы күнү бир шакирттеримди толук чогултуп, эми толук болбосо дагы бир канча бөлүгүн чогултуп, бир сүйлөшүүлөр болуп отурду да. Ошондо дагы шакирттерибизден бир канчасы айтты, небере шакирттериңиз дагы азыркы күндө ошол 200-300дөн ашып кетти деп кубандырды. Бул абдан бир кубанычтуу кабарды угуп, көзүбүзгө жаш алдык да. Кудайга шүгүр, эми тилегибиз албетте ушул кыяматка чейин шакирттерибиз андан ары шакирт чыгарып, кыяматка чейин ушул уланса деген Алла Тааладан көптөгөн дуа тилектерибиз бар. Алла ыраазы болсун. Өтө сонун. Небере шакирттер деген бул өтө жакшы нерсе турбайбы? Анда устаз айта кетсеңиз, азыркы убакта чындыгында Куран жаттоого кызыгып Куран жаттап аткан талабалар бар. Ошол эле убакытта ата-энелер балдарына дагы Куран жаттатсам деген бир үмүттөрү бар да. Ошолорго кандай бир кеп кеңеш бере алат элеңиз? Себеби дегенде кээ бир ата-энелер балким баласынын эмесинен чыга албашы мүмкүн, каалоосунан же баласын кызыктыруу үчүн эмнелерди кылыш керек? Албетте, бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадиси «Хайрукум мен таалламал Кур'ана ва алламаху». Сиздердин эң жакшыңыздар, жакшылыгыңыздар ошол Курандан бирөөлөргө таалим берип үйрөткөн жана Курандан таалим алып үйрөнгөнүңөр деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айткан. Ошондуктан дагы ошол Куранга аракет кылып аткан балдар жана Куран жаттатам деп балдарын ошол Куран жаттоого берип аткан ата-энелер, эми ошол алым уламалар айтат, албетте ушул Куран жаттоодо 3 нерсе бириксе сөзсүз түрдө анын аркасында жыйынтык болот деген да. Бул жерде ошол биринчи
Kur'an jаттап аткан талабанын талап кылуусу, мындайча айтканда кызыгуусу, Өзүнүн ошол каалоосу, өзүнүн каалоосу. Андан кийин экинчи ошол ата энесинин балдарын дайыма окуу деп ошол окууга түртүп, окууга баягы шыктандырып, окуунун аркасында канчалаган бир жакшылыктар бар, бул дүйнө ахиреттеги ийгиликтер бар экендигин айтып, ошол окууга дайыма түртүп, окугун деп туруусу. Анда үчүнчүсү ошол балдарды окутуп аткан мугалимдердин, устаздардын эң бир жакшы талап кылуусу да, өзүнүн баягы жолдору менен талап кылуусу. Ошол үч нерсе бириксе, сөзсүз түрдө ошол баладан бир ийгиликтүү жыйынтыктар чыгат да. Жакшы, Алла разы болсун, аябай жакшы нерсени айтып кеттиңиз, рахмат сизге. Эми устаз, сизден акыркы эми бир жакшы бир Кур'ан тилават кылып берсеңиз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Машалла, Алла разы болсун, устаз. Аллах Таала ар дайым үнүңүзгө береке берсин. Ушул Куранга кызмат кылууну, элге кызмат кылууну Кудай Таала өмүрүңүздүн аягына чейин насип кылган болсун. Амин. Көптөгөн өзүңүз айтмакчы талабалар, небере талабалар, чебере талабалар, шакирттериңиз чыгып турсун иншалла. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, мынеке бүгүн сиздер менен биз ушундай белгилүү бир инсандардын атасы дагы каар болгон, апасы да каар болгон ушул Муса каарикебиз менен чогулдук. Кудай Таала бул инсандардын иншалла кыяматка чейин урпактарынан ушундай бир жакшынакай каарларды чыгарып туруусун Кудай Тааладан тилек кылалы. Урматтуу бир тууганым, баарыңыздарды ушул пайгамбар саллаллаху алейхи айткан сыяктуу кимдир бирөөнүн ичинде Курандан бир нерсе болбосо, ал бузулуп урап калган үй сыяктуу дегендей, баарыңыздарды Куран үйрөнгөнгө, ичиңиздерге, өзүңүздөрдүн көкүрөгүңүздөрдү Куран менен толтурууга чакырып кетет элек. Рамазан айыңыздар берекелүү улана берсин. Кудай Таала туткан орозоңуздарды, ибадаттарыңыздардын баарын кабыл кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.